Австралияда кыялды орундатууга болгон даярдык. Турак жайга болгон баа өскөндүктөн Лаура жана Ден Сиднейдеги деңиз жээгинде жайгашкан ижара калган үйүнөн чыгып, ата-энеси менен жашаганы көчүп жатышат. Алар үй сатып алуу үчүн акча чогултушу керек, бирок турак жайга болгон баалардын өсүшү маселе жаратууда. Кээде эч качан жете албачудай жерге кол сунуп жаткандай сезилет. Бирок көңүлдү чөктүрбөй, ыңгайлуу учуру келгенге чейин акча чогулта беришибиз керек. Бул убакыттан пайдаланып калышыбыз мүмкүн. Көңүл ренжитет. Буга чейин акча чогултуп гана келген болсок, пландарыбыз өзгөрдү. Эми акчабызды инвестиция кылуунун башка жолдорун издеп жатабыз. Дарвин жана Хобарт шаарында баалар мындан дагы жогорулады. Экономика жанданып, пайыздык төлөмдөрдүн көрсөткүчү төмөн болгондуктан кыймылсыз мүлк базары жандана түштү. Бирок ал акырындап түшкөнү байкалат. Бул биздин эң жакшы жерлерибиздин бири. Биз мындайды күткөн эмеспиз. Биз болжолдогондон такыр башкача болуп жатат. Баалар түшөт деп ойлогонбуз, бирок ал кайра көтөрүлүп кетти. Адамдар турак жай сатып алуудан өтө этият болуп калды. Алар жакшы үйлөрдү алып жатышат. Эгер карантин болуп калса, жакшыраак үйдө отурууну каалашат. Жаңы изилдөө көрсөткөндөй, үй бүлөлөрдүн карзынын өсүп жатышы Австралияда пайыздык төлөмдүн көтөрүлүшүнө алып келип, маселе жаралышы мүмкүн. Укук коргоочулар 10 миңдеген үй бүлөлөр туш болушу мүмкүн болгон 10 каатчылык аймакты атады. Азырда бир канча үй бүлө ипотекасын төлөй албай калышты. Австралиядагы үй бүлөлөрдүн 40% буга чейин эле 2 аптадан ашуун маянасын ипотекага төлөп келген. Бул чоң көрсөткүч. Ошондуктан буга чейин эле көптөгөн үй бүлөлөр көйгөйгө туш болушса, көптөгөн бүлөлөр дали оор экономикалык шартта турушат. Алардын туруктуу жумушу жок. Иши барлар утурумдуу эле жумушта иштешет. Тагыраак айтканда, ал нерсе экономикада туруксуздукту жаратат. Адамдар үй сатып алуу планын колдон чыгарып жиберем деп кооптонгондуктан турак жайлардын баасы өсүп жатат. Кызып жаткан базарда өз үйүм болсо деген австралиялыктардын кыялы азырынча орундалбачудай.